Самсак Станалиев. Токтогулдун махабаты. Торгойдун тилин токтотуп, булбулдун үнүн жаңылткан Токтогулдун махабаты жөнүндө бир канча оозеки баяндар, түндү сүрүп, таң атырган аңгемелер болгону менен алар тарыхый дарек катары жазма булактарда беймарал жашап, баалуу маалымат сыпатында сакталып калган эмес. Bir gün doğru bir gün sonra Alıngan azabın tartsa bilbeysin. Акын арзыган, же тескерисинче ага күйүп жанып ашык болгон кыз кыркындын өмүрү, тагдыр турмушу, өң келбети, сүйүү баяны туурасындагы маалыматтарга негедир маани бербейбиз. Эл журту атын туу туткан адамдардын андай иштерин сүйлөөгө чек коюп, андайды айтууну же жазууну адепсиздик, унута турган уят иш катары эскертип, улуу адамдардын сүйгөнү, жападан жалгыз аялы, андайлар бирди гана сүйөт, анан ошого гана үйлөнөт деген ооздуктама ой пикирге жетелене беребиз. Мейли, андай адамдар бирди сүйсө сүйсүн, бирок башкалар аны ала жип менен байланган эрежеге баш бербей сүйүп, бүт өмүрүн жаштыктын ишине берип, көрөр күнүн көөнөрбөс махабат кылып, турмушун түбөлүк тунук сүйүүгө арнап, тагдырын таштан бүткөрүп, азап муң тартып, ашыгылыктын артынан түшүп, дубана болуп кетишсе, күкүк болуп күйүп жанып безенип, бото болуп бой боздоп, какшап сыздап, ырдап турушса, эмне дей аласың? Дүйнөнүн өзү махабат, жашоонун өзү махабат, өмүрдүн өзү махабат, кайгынын өзү махабат дебеске кимдин күчү жете алат? Тоо булбулу Токтогулдун махабаты да бир өмүрдө бир келип, бир кылым бою түгөн күз санат сөзгө айланган, кадимкидей эле таалим тарбиялык таасири бар өмүр санжырасы, тагдыр сабагы. Мезгил өткөн сайын ал тарыхка айлана берер керемет күчкө, муундан муунга, муң сымал жете берер өзгөчө касиетке кедер. Анын жакшы жактарын тарых кылып, таалими таасир калтырар тагдырдын иши катары асыл сөздүн аңыз кеби эткен оң. Ие, улуу ырчынын махабат турмушу өтө татаал болуптур. Ошо мезгилинде эле ар кандай карама каршылыктарды жаратып, айдыңы менен аныгы аралаш чуркап келиптир. Чынында мындай көкүрөк ишине бир жаңсыл баа берүү мүмкүн эмес. Ал ошо арзууга аралашкан эки адамдын асыл тилегинин сыры, асыл тилегинин чындыгы. Бири мындай, экинчиси тигиндей, жаман жакшы күнөөлүү күнөөсүз дегендей бир жактуулук болбошу керек. Бизде дароо эле соттомой, өкүм чыгармай аныктама бар. Мындай мамиле Тотуяга да түздөн түз тиешелүү. Маселен, Токтогул Сибирден келгенче Тотуя башка бирөөгө, бай адамга тийип кеткен. Бурма энеге бул дагы катуу таасир эткен. Көзү көрбөй, караңгы үйдө жалдырап жалгыз калган деген пикирге канчалык кара өпкө болуп чыркырабайлы, ал бизге кебелгиз чындык болуп бере албайт. Тотуя Токтогулдун каалап алган кадырлаш жары. Ал токого баш кошкон соң Алматай, Топчубай аттуу чолпондой балдардын энеси болгон. Алматайы атасы Сибирге айдалардан мурун Топчубай ошо айдоодон булбул кайтканча ак канат алгыр куш болуп учуп кетишкен. Кийин Токтогул айдоодон актыкка моюн сунуптур деген кабардан соң Тотуя көрүү каттын айынан кайненесинин жооп сөзү менен Токтогулдун урук туугандары болгон Атаяндардын Намазбегине баш кошот. Андан Шаршен аттуу уул төрөйт. Бурма энеге Намазбек экөө тең каралашкан, кайненесинин көзү өтөр өткүчөктү келин адеби менен катышып, апа деп кадырлап өткөн. Ал эми Токтогул болсо, айдоодон келгенден кийин Намазбек менен Тотуяны чакырып, буйрук кайла жок, тагдырга жазылганын өзгөртө албайбыз. Апама жардам кылганыңарга рахмат, багыңар ачылсын деп батасын берип, Шаршенди алдына алып, сен менин да баламсың, айланайын, апаң менен никем алигиче бирге дегени элде калыптыр. Токтогулдун айкүлдүгүнө Тотуя ыйлаган дешет. Тотуя акылы зирек, куш канатындай элпек кыймылдаган, өңдүү түстүү, эркек тургай ургаачылар умсуна карап алчу келбети бар, нускалуу аял болуптур. Токтогул экөө аксыда таанышып, жаштык ишин жай айтышып, көңүлдөрү табышып, өздөрү сагынышып калган абалга жеткен кезде кол кармашып түгөй болушкан дешет.
толукшаган Тотуя сулуу токосунун кийинки турмушун, тагдырын көрүп, бирин бири ызаатташып жүрүп, ошо Кетмен төбөнүн Коргон Шакек деген жеринде бул дүйнөдөн өтөт. Тагдыры татаал бу кишинин көз өткөн жер Тотуя өлгөн, Тотуя өлчү жер аталып, ушу азырда эл оозунда айтылып келет. Эмне демекпиз? Белгилүү адамдар сүйгөн, баш кошуп, анын тагдыр аларга, эки башка турмуш тартуулагандарга кылдат, калыс мамиле кылышыбыз керек. Ачынында таланттууларга жар болуу милдети, маңдайына жазылгандар аз, өтө аз болушат. Ошо аз болгонуна жараша аларга чыдап, аларды туура түшүнүп, жашоого ого бетер жооптулукту, эне да, алган жар да болууну талап кылат. Ооба, дүйнөнүн тарыхы күңгүрөнүп айтып айта албай турган бир чындык мына ушул. Ооба, Токтогулдун махабаты жөнүндөгү ооз-эки маалыматтардын изине түшүп, даректин дарек кубалаган табарман анын жаштык кезиндеги бир фактыга, өткөн иштин өксүгү катары айрым лирикаларына кастарлана берилген, өзгөчө бир ашыктык отун жаратып, акынды өмүр бою арзуу азабынан куткарбай койгон, бар болгон жерден жок болуп, көктөн табылбай, жанын кыйнаган, бир өмүрдүн бир арманы туюлган сүйүү баянына кабылбай койбойт. Бул баян Тотуяга чейинки баян. А бирок ал кадимки Алымкан менен кайрадан асыл токонго келгенде, анда да жаштыктын иши катары жайынча келбей, жанына азап, башына мүшкүл иш берген, санаасын жоого чаптырып, баласын журтка калтырып, акыл эстен ажыратып, жер чийген жетимдин абалына жеткирген, жети өмүр сайса чендегис махабат муңу катары калган. Анын азырынча окурманга айта берер айрым жактары дайын. Бул ирет Токомдун Толгунайы менен Алымканы жөнүндө баян куралы. Толгунайдын тагдыры. Адабиятчы Таштемировдун Кетмен төбө Кемин элинин уккан маалыматтарына караганда, Токтогул менен Толгунайдын ортосундагы мамиле аяныч менен айтарлык абалда экен. Кыз жигиттер кыналган кайсы бир оюнда Токтогулдун Мамбет деген жолдошу Толгунайга көзү түшүп, көңүл күйүтүнө чалдыгат. Тоо булбулунун а кезде Тотуяга үйлөнө элек кези экен. Балким жаңыдан жаштык сөзүн айтып, же көңүлү кандай дерин көкүрөгүндө күтүп жүргөн кези болсо керек. Мамбет колунда бар жердин кенжеси болуптур. Толгунайда бардар үйдүн үлпүлдөп турган жалгыз кыз эле дейт. Энеси Батма элди кырларды эсеби жок көп билген, ооз комуз каккан, ичик иштеп тон бычкан, колунан көөрү, колунан өнөрү, оозунан мукамыр кетпеген, өңдүү түстүү, келбетине келиштире тигилген кийим кийген, жетимиштин кырына барганча карлыкка бейрен кейип койбогон, сынын бербеген адам болуптур. Жакшы жерге барганы менен кызымдын бага ачылбай калды. Наристе жытын жыттабаган аялдын баары бир таалайы тайкы, тагдыры катуу болот деп кейүүчү экен. Мамбет ортого жуучу түшүрүп, Толгунайдын колун сурап, сөзүн алууга катуу киришет. Акыры айласы кеткен кезде кыябын таап, кыялын айтып, ырынан өлгөн тирилген Токтогулдан кыз көңүлүн көндүрүп берүүнү суранат. Током барып төрүндө ыр күү төгүп жүргөн жер экен. Сөзүмдү эки, ишимди чеке кылбас деген ишеним менен тең тушунун өтүнүчүн кабыл алат. Ошондо анын 18-дин отунан чагылган болуп жарк этип, үнүнө булбул тамшанып, ырына торгой таң калып, төрт тарабынан жылдызы жанып, күнү тийип турган кез экен. Телмире суранган тең тушунун сөзүн алып, жайдын кайсы бир күнүндө күтүүсүз жерден күү болуп, Толгунайдын айылына ырдап түшөт. Ырдаганда да жамгырдай төгүп, кара суудай кайнап ырдайт. Уккан билгендердин айтымына караганда, Токтогулдун минтип ак түтөк болуп, арзуу ырын, жайкы кеч болуп жан сырын сабап, жылан бор камчынын алдында калган калбыр өпкө, жез туяк буудан сымал сап артынан сап таштап, ырдаганын мурда эч учуратышпаган экен. Көктөн күн жылбай, жерден жан жаныбар кыймылдабай, кырмаяктагы кымыз сунулбай, түркүн куш үнү улбай калган дешет. Бири-бирине жетпеген армандуу эки ашыктын тагдырын ырдап, арзуунун арманын сыздап турганда, кайнатасынын кашында келини ыйлап, күйөө бала жанында кайнине жашып, ырчынын мукам үнүнөн, ырчы ырдап жаткан сүйүүдөн, күр жайлоонун салкын төрү аптапка айланып туруптур. Бир окумда кызыл тилден аккан ыр токтолду дейт.
Ыргайланып эриген элге ошондо кайра жан кирип, ошондо кымыз тунулган экен. Ошондо токомдун көзүнө карек, сөзүнө данек болуп жатам деп телмирип угуп, кайыптан туулган ырчынын сыйкырдуу үнүнө эркин жеңдирген толгунай сулуу, күкүктөй күйүп зар какшап, нарктан чыгып, озунуп оюн билдирбес кыз башы менен каалаган сүйүүсүн сүйүп, арзуунун алуу жалын болгон арманын көкүрөгүнө көк таштай түйүп, ыйга боюн, ырчыга оюн алдырып койгон дешет. Ырчы муну сезбептир. Туйгуну муну туйдуңбу деп андагыдан бирөө жарым алдыртан ак сөз айтпаптыр. Токтогул 3 күн ырдап, 3 күн бою комузун булбул сырдашка салып, анан Толгунайдын Уулкан деген жакын жеңесинен Мамбет келсин, көзмө көз сүйлөшүп, жообун өзүнө айтам деген сөз алып, тапталган куштай кубанып, ак таңда жолго чыгат. Толгунайдай толукшаган Толгунай Мамбетке сырдаш жеңесинин жетеги менен кездешип, ак таңдай ырчыны арага салып, ак тилектен ак мунар болгон сүйүүгө ай балта көтөрүп жатканын айтат. Кара жаак ырчынын кара анын көрүп, Кудайга ыраазы болуп жүргөнүн, таалайы булур талантка тагдырдын ишин түйгөнүн түгөл билдирет. Ушуну билип туруп, атайы токону ортого салып турганын айтып туталанат. Ушундан соң Мамбет кандай болбосун Толгунайды алып кетүү керек деген бүтүнгө келет. Ошо арада кыздан саймасына арзуунун ак белгиси түшүрүлгөн кол жоолук алып, баягы сырдаш жеңеси токоңо сүйүүнүн сөзүн жеткирет. Кыздын көөнү от болуп, санаасы кызыл чок сымал күйгөнүнө жыл айланып баратканын билдирет. Ырчы ошондо түн кучактаган акшамдай болгон кыздын кылгыра карап жүргөнүн, бото көзү жайнап, ак мөлтүр жүзү атар таң өңдүү албырып, өзүн өзү жоготуп телмирип турчу Толгунайды көз алдына келтирет. Кусадан өңү кубарып, үнүңө чаңкап, сүйүүңө аш бөрү болуп жүргөн айдай сулууга атайы барып жолугуп, колуна колуң созуп, ак жүзүнө алаканың тийгизип, аруу кыздын арманын аста баспасаң акылынан адашып, азытка ойго алдырып, санаар каткан сары зил түбүнө жетип, айыкпас армандын азаптуу дартын алдырарын жеңеси айтат. Токтогулду ой басат. Аксы тарапка барып, аптайланып кайра келерин, амандыгы бек болсо актыгы айды жалтанткан Толгунайдын айылына ырдап түшөрүн, ыры менен сүйүүсүн, көңүлү менен өмүрүн колуна салып берерин дилдин эрки, жигиттин шерти катары берет. Айрымдар жаактууга жай бербеген ырчынын көңүлү мурда эле түшүп жүргөнүн, бирөө кыйбаалык кылып дай албаганын айтышат. Дагы бирөөлөр Тотуя менен сөз байлаша баштаган, ошол үчүн Мамбеттин тилине кирип, албасам даяшым болсун дегендир деп жоромолдошот. Үчүнчүлөрү ал кезде Тотуя менен эмес, Айтолгон деген кыз менен сөз бекитишип жүргөн экен. Ырчы эки жалындын ортосунда калган дешет. Бирок Толгунайдын эки агасынын тукумдары Айтолгон деген Толгунайдын жөн айтылган аты. Айтолгон кезде төрүлгөн экен. Ошого тогуштуруп, а кишини тигиндей да, мындай да айта киришкен. Ачындыгы Толгунай дешип такташат. Токтогул аксыдан ары Наманган тарапка жол алып, айтылуу жеңи жокту жалгыз таштап кете албай, ай жаңыртып келет да, көзгү жаанда жол жүрүп, суук тээп төшөктө жатып калат. Арадан аз убакыт өткөн соң Мамбет Толгунайга үйлөнгөнүн угат. А кездеги салт жолунан чыга албай, Мамбеттин айылына ат бастырып барбаптыр. Арадан жыл аралап өткөндө Толгунай токоңо келип, толгон муңун айтат. Мамбет ырчынын атын айттырып, жолугалы дегенинен улам ай жарыкта ак өргөдөн чыкканын, сүйүнүп барып сүйбөймүн деген жигиттин торуна түшүп калганын, зордуктап ала качса да ак жолук башка салынбай, көшөгө тытып көшөргөнүн, артынан барган жеңесинин жемеси менен жер болуп отурууга аргасыз болгонун айтат. Денем өлүп, көңүлүм чөгүп, өзүмдү өзүм көргө көмүп койдум эле. Өмүрлөшүм өрт болсо жибибес болуп тоңдум. Мени кечирген, кайрылып мага келгениң менен мен баягы сулуулугу мөлтүр кашка суу болуп, жаштык күчү жашыл деңиз туу болуп төгүлүп турган Толгунай эмесмин. Мен десең, мен бар жерде ырдабагын, сен ырдаган жерге мен да барбайын. Күнөө менден кетти, дептир. Тагдыр этегинен айтпай, боюна сүт балкытпай эне кылар таалайынан айрыптыр. Бул дүйнөдөн татар тузу аз экен, илешкен илдет айыкпас ооруга айланып, жан кыйнама жандуу дарт өмүрдөн алып кетиптир. Бакма баласын бапестеп бага албаптыр. Мамбеттин кийинки эки аялынын алдында кендирди кескен кеселдин кесепетинен кем таалай болуп өтүптүр. Үзүл кесил кепке караганда токомага толгонуп барып турчу экен. Аксыдан чыккан Алымкан сулуу.
Токтогулдун кадимки алымканы ырдалган сайын ырчылардын туйгуну махабатына туу тутуп сүйгөн адамы кандай болду экен, кандай жашап, кандай тагдыр көтөрдү экен, баш кошкону менен бактылуу турмуш күттү бекен, андан тарагандар азыркы кезде кайда деген суроолорго суу кечире берет. Ырас, кезегинде аксы тарапта Алымкандын жашаганы өң келбети өзгөчө болуп, колунда бар жерге нарк каадасы менен келин болгону, ошондон улам Токтогул Алымканын арзуунун ак периметрин айландырып, ички күйүтүн, жетпей калган сүйүүсүн, өмүрүнүн өлчөөсүз өксүүсүн билдирген. Бул адабий илимий иликтөөлөрдө оозеки маалыматтарда айтылып, жазылып келаткан тарыхый чындык. А бирок Алымкандын өзү жөнүндө атайын иликтөө, санатына сан окуя батырып айтылган санжыра жок. Болгону а кишинин небере чөбүрлөрүнүн, жакындарынын, анан айрым куйма кулактардын оозеки аңгемелери гана ушу мезгилге жетти. Ошондой бир баян адабиятчы Уран Бутабековдун Акшайы жолук Алымкан макаласын жаратты. Ал ушул саптардын жаралышына да негиз болду. Автордун жана айрым адамдардын, айрыкча Үмүталиев, Таштемиров, Камбаров өңдүүлөрдүн Алымкан жөнүндөгү кезегинде айткандары пайдаланылды, толукталды. Чынында Алымкандай адамдар жөнүндө ар кандай сөз айтыла берет. Айрымдары өз фантазиясынан да кошуп жиберишет. Дагы бирөөлөрү кемчилик издегендердин кебин кеми жок чындык деп санайт. Көрүп туюп калбадыкпы? Белгилүү адамдар жактырып, анан кандайдыр бир турмуштук себептер менен тилектери бирикпей калгандар жөнүндө айтылып, жазылган учурларда сөзсүз өнөр адамы, эл сыйлаган инсан кандайдыр бир деңгээлде күнөөлүү болсо да сүттөй таза, суудай тунук туюм менен туюнтулат да, тиги тагдырдын буйругу менен башкага баш кошуп кеткени, талантты баалабаган, түшүнбөгөн, анын бактысына таш ыргытып таштап кеткен адам сымалында сыпатталат. Анан окурман таланттуунун бу турмуштан кандайдыр бир себептер менен ташыркаган тагдырын, таалайын таппай калган учурларын тигинисинен көрө беришет да, соцреализмдин тили менен айтканда, ал ийне саяр, агы жок, карандай карамдыкты карманган терс карман катары кабыл ала берет. Мунун бир мисалы иретинде Алыкулдун махабатын жандырган Айдай, Зейнеп жана башкалар жөнүндө айтсак болот. Ооба, тилекке каршы Токтогулдун Алымканы туурасында андай бир жактуу каралаган калп аралаш сөздөр жок. Болсо да алар билбестиктен, жогоруда эскертилгендей жагдайлардан жаралган аңыз кептин бир айтылып кетишинин кесепети болушу мүмкүн. Уран Бутабековдун 12 жашка чейин так Алымкандын колунда жүргөн, а кишинин кара чечекей небереси Жамшит Тазабеков деген адамдан жазып алган маалыматтары канткен менен чындыкка жакын. Аксынын Акшайы сулуусу 1874 жылдын кеч күзүндө Кой Таш айылынын жогору жагындагы Бака Улак кыштоосунда жарык дүйнөгө келиптир. Атасы Субан жайытына малы, төрүнө баскан байлыгы батпаган, тектүү жерден тээк издеп, жакшы жерден чыккандар менен теңирин сүйүп катташкан, өзгөлөрдөн өз кадырын өйдө койгон адам болуптур. Уруусу Угутту Саруу эл экен да, анын Оготур аталган уругунан тарагандардын Таажылуу бийи аталыптыр. Сарбагыштын хан жантайын жараткандай жактырып, кадимки Шабдан Баатыр менен майдай сүттөй мамиле түзүп, тилине кирип, тилегин ишке ашырган, анын Бозбудагы бир боорум деген кадырлоосуна арзыган адам экен. Бул мамиленин өзүнчө тарыхый себеби бар. Субан бийдин ата-баба санжырасы Талас тарапта мындай айтылат. Саруу ичиндеги Тубайдын экинчи баласы Меңди Баатырдан же Меңди Кара аталган кабылан мүнөз адамдан тарагандардын тукумунан ушул Субай бий чыгат. Меңдинин Токто болот, Токто Нияз, Кашкатамак, Белекчал, Кызыл Кулак, Кызыл Курт жана Балыкчы деген 7 баласы болот. Ошо Кара Меңди өзү караңгыда жоо беттеп, кабылан жүрүш жасаган, карааны тоонун теңиндей айбаттуу адам болуптур. Кезегинде Кара Меңди Баатыр карлыкка баш коюп, Баатырды ишти балдарына берсемби деп жүргөн кезинде, болжолу 70-тен ашып калган курагында кыргыз жерин кара тумандай каптаган калмак басып калат. Капилет келген душманга алдырган эл караанын калмакка көргөзбөй качат. Калгандардын калмактын өкүмдары каар сурак калат. Ал суракка баргандын бирин серини гана маңгайтат. Калгандарынын башы алынып, денеси орго таштала берет. Кезек Меңди Баатырга жетет. Ошондо кабылан мүнөз кайратынан жанбаган Баатыр кан ичме кара калмакка өзүм барайын. Эригишмей жок болуп, элдешмеyi бар болсо тебетей булгалап чакырам. Атка тегиз мингиле, чакырар замат, келгиле. Акокус калмак бузуктар кан ичмей кагыш деп айтса, чоң ак чатырдын бир тарабын бука булкуш кыламын. Менден камсанабагыла. Өзүңөрдүн жаныңарды сактагыла, туш-тушка качып кеткиле дейт.
Айбатын адам карагыс Меңди Баатыр Кашкардын кара түнүндөй түпсүз түнөрүп, кабагынан кара чаар жолбор чамынтып, баягы өкүмдар өкүм чыгарчу ак чатырга кирет. Өкүмдардын үрөйү учат. Кайран калмак тукуму ушунун колунан кырылган тура, калмак каны жыттанган бу кыргыздын башын алгыла деп, ордунан элбир чыргып, чок баскан тооктой чырылдайт. Муну тирүү калтырсак, түбүбүзгө ушул жалгыз жетет деп, сурагы жок башын алдырып, денесин кылычтамак болот. Ошондо Меңди Баатыр койнуна жашырып келген шамшарын алып, өкүмдардын өпкө жүрөк тушуна шилтей бергенде желдеттер жеткирбей калат. Алыша кеткен 4 калмак төбөсү менен жер саят. Чатырдын бир капталын жулуп түшүп, аз жерден качып кетерде кенедей жабышкан желдеттер аны токтотот. Башы алынып, денеси орго ыргытылат. Меңди Баатырдын сүрүнөн, кара үңкүрдөй түрүнөн жүрөгү түшкөн тегил өкүмдар кармагыла эле кармагыла, калмактын баарын өлтүрөт дей берип, көзү башы акшыңдап, адүйнө жүрүп кетет. Меңдинин балдары түн жамынып келип, күзөтчүлөрдү өлтүрүп, атасынын башын, денесин алышып, Кара Коюн чаты деген жерге сөөктү жашырышат да, туш-тушка көчүп, жан сактаганга өтүшөт. Меңдинин балдарынын ичинен Токтоболоту көзгө атар, кыймылды кыя кетирбес мерген экен. Ак бараңын асынып, аяктай ташка жашынып кууган калмактардын далайын жайлап салат. Мылтыктын үнү тарс эткен сайын бирден калмак жалп этип жерге жабышат. Ушул окуядан улам аны тергегендер ок атар бала, ок атар аке дешип, Токтоболот аты унутулуп калат. Анан андан тарагандар ого тур атылып кетет. 7 баладан тарагандарды жалпысынан 7 уруу деп да коюшат. Кыязы ошол окуя Меңди Баатырдын тукумун башка жээк жааттары менен таластан из жашыртып, Аксы аймагына оодарган өңдөнөт. Кош, ошо Токтоболоттон Токтогул, андан Чаңкан, Чаңкандан Абдый, андан Калыбек, Калыбеги Эр Калыбек аталат. Санжырага караганда журт баатыры болуптур. Калыбектен кадимки Эркетай Жайсаң деген баатыр чыгат. Кыскасы ошо эл оозуна тарых болуп тараган Эркетайдын 4-чү тукуму Мырзабек менен Суан болот. Бул экөө уялаш бир тууган, айтылуу Аксы элинде аңыз кеп болгон азаматтардан. Мырзабек татка даражасына жеткендер менен мамиле түзүп, алардын арасында тең катар жүрүүгө далалат кылган, эл аралап эл сураган адам экен. Айтор ага ининин ооматы алгыр куштун кош канатында жүрүптүр. Мырзабек кыз-кыркын жыйнап, аларга бир канча аянтка жете турган жибек торт окутуп, куш бактырып, балапан алган жайы да бар экен. Ооба, а кишинен айы жаңырып, ата талып жаткан соң айтпай кетсек жарабас. Кетмен төбөнүн кадимки Керимбай болушу Кызылжар тарапта каза болгондо, ушу Мырзабек караашынын каадасын кемитпей 2 жылкы союп, кадырлуу адамдын сөөк ыратын ардак менен жасаганга аракет жумшаган деп айтышат. Ошондо ал сөөк башында буркурап ыйлаган экен. Керимбайды бир өрөөн эл эмес, жалпы кыргыз жакшысы катары билерин айтып, сөөк сыздатар сөз сүйлөп, биригем дүйнө зулумдун муң кантканына буркураптыр жарыктык. Анан жыл айланган соң оорусу күчөп, кыштын күнү эл көрбөс жерге барып, эркине келген эсил дүйнө актыгына макул айтыптыр. Суан бийдин тек чайы мына ушундай экен. Суан бий көнүнө жагып, көзү түшүп, көкүрөгү сүйүүгө толгон кезде үйлөнгөн 3 аялы болуптур. Ошо 3-чү аялынан маңдайы жарык Макмал байбичеден Абдылда аттуу уулду болот. Алымкан, Мээлкан, Уулкан деген чолпондой 3 кыз көрөт. Жеткен сөзгө караганда уул төрөлсө деп тилек кылган экен. Ошондой орундуу мүдөөдөн улам кыз кенжесин ыролоп Уулкан деп койгон кептенет. Кыздарынын арасынан Алымкан атасына жакын өсөт. Кыязы кыздын ачыктыгы, шайырдыгы, жароокердиги, мээримдүүлүгү, зээндүүлүгү, чыйрактыгы, балалык эркелиги Суан бийге өзгөчө сүйгүнчү көрүнсө керек да, аны уул ордуна уул, кыз ордуна кыз санап, жанынан чыгарбаган окшойт. Атасынын Алымканы, атасынын кызы делген эркелетүү ага аябай жарашканы жашыруун эмес. Ошо ойдогудай күн чыгып, каалагандай түн кирип турган чакта Алымкан атасы дайындаткан боз жоргонун үстүнөн түшпөй, аш тойдон калбай, каалаганын кийип, самаганын таптырып, сан жылкылуу Суан бийдин сулуу кызы 10 жашка толот. Шумкарата, Кашка суу, Чоң Саңдык сыяктуу жайлоонун төрүн жайлап, тең туш балдар менен чүкө атышып, ай нурунда ак чөлмөк ойноп өсөт. Эркекче жүрүп, эркек балдардын эркеси болгонун эч ким өөн көрбөйт. Кирпигине жаш албай, көңүлүнө кире албай эркин жүрөт. Анан 12-13 жашка келген кезде аны кыз ыйбасы коштоп, муңайым назик тарта баштайт. Мурдагыдай эркек балдардын оюн шогуна катышпай калат. 15-16 жаштар чамасында кадимкидей бой салып, жетилүү курагына туш келет. Аяр басып, акылга салып иш кылат. Уяңдык менен токтоолук ага байырлайт. Назиктик ыйбалык уялап, кыз көркүн ачат.
Атасы айтар сөзүн энеси аркылуу айттырып, кыз адебин кымбат санап, энеси менен акыл бөлүшүп, нар көтөрбес нарктуунун жүгүн көтөрөт. Күн өткөн сайын гүлмүңдөп жүз ачылат. Ай өткөн сайын келбетине келип, табият ага ургачынын бир бактысы болгон сулуулукту суратпай берет. Басса турса балтырын сылап буралган коюу кара чачы, талчыбыктай солкулдаган боюна жарашып, ай нурунан бүткөндөй болгон жамалынан, бозбунун чаң жетпеген эңдигин сүртүп койгонсуган тамылжыган кызгылтым нур толкуй калчу экен. Ууртундагы бармак басымдай меңи сүттөй жүзүн ого бетер мөлтүрөтүп көргөзүп, сүйкүмүнө чыгарып, жайнаган бото көзү жайлоонун өткүн жууган карагатындай балбылдап, бүркүт канатынын учундай кайрылган музоо кирпиги, карлыгач канат серпилген, кара кашына жадабай карар жарашык берип турчу дешет. Ордунан өйдө болгондо жарыктан жагым нуру төгүлгөнсүп, күн менен айдын шооласынан сулуулук алып бөлүнгөнсүп, басканы жанга билинбеген бир керемет кыз болуп бойго жетиптир айтымда. Жылдызы жерге төгүлгөн алымканды көргөндөр, Суан бийдин каарын, тең тайлаша албаган тагдырын эстеп, эчем курдай эчкирип ыйлап, арманына чыдабай чыңыра калып жер муштап, өкүнгөндөр өздөн да жаттан да кездешкен экен. Ушундайдан улам макмал эне кызын эркек көзүнөн, жигит сөзүнөн сактоонун аракетин жасап, көңүлүн бурган жан болсо болсун, а бирок алардын суук көзүнөн кайра жанбас каргышынан жаратканым сактасын деп дубалатып тумар, ырым деп көз мончок тагат. Өйдөгүдөй абалдан улам алымканды көрүп, көөнүн байлаган, атын угуп айылды алты айлангандар көп болот. Алардын айрымдары ыр чыгарат. Ал кыз оюндарда, жаштар арасында ырдалып, алымкандын атагын аксынын четинен алыс чыгарат. Мындай кырдаал кызды ого бетер жоопкерчиликке, гүлдөн назик, күндөн жылуу болууга түрткү берет. Ал эми алымкан жөнүндөгү ырлар бир адамдын ыры эмес, көзү түшкөн, сөзүндө жалыны, көкүрөгүндө жарыгы бар жаштардын күйүп кетип күкүк болуп безенип ырдагандарынан болсо керек. Колго тийген бирин экин тексттерден улам ошо ар ким өз алдынча чыгарган ар кандай көлөмдөгү ырлар бир максатка байланып, бир адамга арналып ырдалгандыктан, алыс жакын үн алышып, кыйыр түрдө болсо да бирин бири толуктап, улап тургандыктан алардын авторлору унутулуп, бир чыгарма катары кошмо вариант сымал сулуунун атын алып, бир чыгарма сыпатында кабыл алынып кетсе керек. Кош, Токтогул менен Алымкандын качан, каерден, кандай абалда кезгелгенин эч ким биле албайт. Деги мындай көкүрөк ишин аныктоодо кандайдыр бир документ, далил же тил кат деле талап кылынбайт. Экинчиден, көңүл байлаштын башын 2 же 3-4 деле адам билип калышы да ыктымал. Бир жагдайды баяндаган 3-4 маалымат бар экен. Балким, алардын кайсы бири жөн эле божомолдур же кийинки окуялардын бирин айтып жаткан чындыктыр. Айтор, несі болсо да биздин жогорудагыдай ырлардын Токтогулга жеткени, күлгүн жаштарды күйдүмчөк кылган сулуунун дайын дареги даана айтылып, жан күйгүзгөн жамалы даңазаланып жаткан. Ушундан улам ал Алымканды көрөйүн, шарты келсе жакындардан жөн жайын сурайын деген болуу керек. Анан ал тилек аткарылат. Анысы мына бул окуя менен байланыштуу болушу мүмкүн. Жеңилбес ырчы жеңи жок менен комуздун кылын сүйлөткөн Ниязалыга бир ирет барган кезде сөздөн сөз чыгып олтуруп, Токтогул өз тагдырын, жаш кездеги бир арманы болгон Толгунайын айтат. Аксылык жигиттердин ыры аталган Алымкан жөнүндө сурап, кызыгы ойгонот. Дайынын билерин, эчен курдай ырын төккөн кыз оюнда Суанның кызы Суйкайып турганын эстейт. Жоомарт Бөкөнбаевдин жазганына караганда, 1890-жылдары Кашкар суу жайлоосундагы бир жыйында Токтогул атын угуп, дил аламын ээлеген Алымканга жолугат. Аксыдан чыккан Алымкан сулуу а кезде 16-да, Токтогул болсо 26-ларда болот. Жеткен сөзүн жердигине караганда, Толгунайдын тагдыры Токтогулду көпкө кыйнаган дешет. Көңүлү чөккөндө, өткөн иш эске түшкөндө, биз баш кошсок балалуу болмокпуз, ал оорумак эмес, Толгунайды күйүт жеди, өзүнө өзү каргыш сурап койду деп акырын гана айтчу экен. Токобуз Алымканды алгач көргөндө, анын жанда жок жароокерлигине, сүйгөн жардан кездешпес сүйкүмдүүлүгүнө таң калса керек да, анын кайсы бир жактарынан Толгунайды көрүп, кош жалындын ортосуна кокустан түшүп, өткөн өксүгү менен көргөн кездеги сүйүнүчү биригип, ырчынын аза боюна асылдан бүткөн арзууну, талайы начар тагдырды тартууласа керек. Анткени ал экөөнүн жылдызы жагынан кандайдыр бир жакындыгы болгонун коргоол ырчы айтчу экен. Жеңи жок менен Ниязалы Токтогулга жардам кылышкан. Эки жаштын жолугушуп кол алышына, көңүлдүн сөзүн көңүлгө салышына шарт түзүшкөн. Алымкандын жеңеси Айнаш аркылуу сүйлөшүп, Айнаш аркылуу өзгө көзгө көрүнбөй жолугушуп турушкан экен. Агездин жолу ошондой болгон. Кошумчалай турган сөз Алымкан ырчынын сырын да, өзүн да алгачкы жолугушканга чейин кыз сынынан өткөзүп, жактырганы кандай экенин сурап,
Балким сулуунун суу агымы өкүнүчүдүр, балким тагдырдын ишине макул болуудур. Айтуур аны көкүрөгүнө бир курдай жакын алган жайы да болгон имиш дешет. Деги эмнеси болсо да беришкен сөзү бекилип, Алымкандын кудалашкан жерине Кудай сөзү жете электе жеңеси аркылуу чыгарып жерине алып келмек болот. Кудалашкан жери Сатыкей эли экен. Токтосун, Беки деген бир туугандар жаш кезинен 40-тын кырына келгенче Улуята тараптан казактардын жылкысына тийип, өмүр жолу из таптырбас жортуул үстүндө өтөт. 1880-жылдардын аягында Субан бийдин 2-3 үйүр жылкысы уурдалып, дайыны чыкпай калат. Опуза менен сүрүнө чыккан Субан бий жаңгактуу улак кыштоосуна келип, жок жерден Токтосунга күмөн санап, жоголгон жылкыларынын изи ушу тараптан чыгып жатканын доо кылып, жалган жерден жала жаап, буларды ууру тутат. Таппасыңар айып тартасыңар деп топ жигитине тополоң түшүртмөкчү болгондо, жана чыган Токтосун ак жерден кара тыгып жаманатты болгончо деп ачууланып, учуна коргошуна уйтулган камчысын шилтей калганда, Субан бийдин суутулган күлүгү ойт берип куткарып кетет. Жатып өлгөнчө жанчы өлөйүн деген Токтосун тигиге жетпей калат. Жортуулда жүрүп, жоокер турмуш өткөрүшкөн Сатыкейлер Субандын бул жоругуна нааразы болушуп, бий башы менен жалган жала жапты, элге жаманатты кылды, айыбын тартып, Токтосун баатырдын алдына келсин, келгиси жок болсо биз өзүбүз барабыз, уурулук эмне экенин көргөзөбүз дешет. Анткени Токтосун Аска тоону аралап жортуулдук өнөр менен элине кадыры өтүп, баатыр аталган болот. Кар жукпас Аска тоонун жердеген Сатыкейлерден Субан бий чочулайт. Миң санатын көрсөтүп, бир жортуулун баштап жибербесин. Сааттуу Сатыкейлер менен катарлаш болбосом да, бул өмүрдө кол салбас сапарлаш болоюн деген ой менен Субан бий Токтосундун алдына келип, мойнуна камчы салынып кечирим сурайт. Ошол жарашуунун соңу жакшылык менен бүтсүн, мындан аркысы туугандык иш болсун делинип, алар куда сөөк болушат. Алымкан атасынын акылы менен Токтосундун иниси Бекинин Осмон Аалы деген уулуна баш кошмой болот. Кудалашуу жайы ушундай бүтөт. Айлаганча Алымкан ата салтын аттай албайт. Ата сөзүн четке кагууга кудурети жетпейт. Сатыкей менен Саруу элинин ортосундагы очокту өчүргүсү келбейт. Бактымдан көрөрмүн деген ой багып кала берет. Деген менен бул окуя эл журтка чагылгандай тез тарайт. Алымкандын акыл оюн кыскартат. Токтоолдун ак толкун болуп ырдаган кези, алдына келип арманын айтып, асылым бол деген сөзү сулууну өмүр бою өксүтүп, жүрөктүн айыкпас жарасы сымал жашоосун коштоп, кулагына ботонун боздогон үнү болуп куюлуп, Кашкардын кара тоосунан кайыгып, Букардын буурул тоосунан буюгуп учкан куштун акыркы шаңшыгындай эс көөнүнө кар учурган ызгарлуу ак бороон болуп уюлгуп жүрөт. Ооба, оңуту келгенде айта кетели, Токтогулдун Алымканы жөнүндө бар болгону бизге жалгыз ыр жетти. Уккандардын уламага айланган кеп сөзүнө караганда, Алымкан абдан узак ырдалчу экен. Токтогул өзү өрттөгөн өткөн ишин эстеп, көңүлү жай, маанайы ачык болгон учурларда өз санагандар менен жаштар арасында ак бермет сымал төгүлүп, күйгөн чок болуп көрүнүп ырдаганда, теректин учу теңселбей, куурайдын учу ыргалбай калчу дешет. Күйүттөн бүткөн бул ырды током күйүп ырдап, армандан калган бул ырды током арзуунун азабы кылып шаңшыганда, бышактап ыйлаган кыз кыркын жоолугунун учу менен көз жашын арчып, үшкүрүнүп олтуруп калышчу эле дейт. Ошо жаштыктын ишин жарый айткан чыгармадан бизге негизинен 6 сабак ыргана жетиптир. Анда да тактоону талап кылчу жерлери бар. Маселен, Букардын тоосу бурулуш, бурулуп учат улуу куш, бурулуп мага келегет Алымкан, муңдууга салбай кыйын иш деген ыр сабагынын экинчи сабы бурулуп эмес, буюгуп болуп башталышы керек. Биринчиден током 4 сапка бурулуп деген сөздү 3 мертебе катары менен пайдаланмак эмес. Экинчиден бул сөз ырдын контекстинде көрүнүштүн кандайдыр бир абалын туюнтуучу иретинде эмес, сөздү кайталоо аркылуу ойду тереңдетүү же күчөтүү үчүн эмес, кайрылгыс, бир мертебе бурулгус сүйүү тагдырын, 2 жаш кез келген турмуштун татаал кырдаалын, эми ага жетүү кыйын, ал тарап жолсуз жер болгонун, жетем деп эңсеген адам ак канат алгыр куш болсо да бара албасын, барган күндө да жазмышка эч өзгөртүү киргизүүгө алсыз болгонун, аскар тоо тоскон ал жолдо куш кыраны бурулуп эмес, буюгуп учуп жете албасын айтып жатпайбы? Арзуунун азабы эмне кыларын, арылбас арман иретинде туюнтуп отурбайбы? Ошондуктан буюгуп сөзү,
ырчынын сүйүү трагедиясын, образы туюнткандыгы, лирикалык каармандын психологиялык драмалык абалын чагылта алгандыгы менен артыкчылыкка эгедир. Мындай мамиле кийинки ыр сабындагы кайрылып учатуулуу куш сабына да, башкача айтканда кайыгып учатуулуу куш болуп колдонулушу максатка ылайык келет. Ыр алгачкы жарыяланышынан бери текстологиялык талdoого, стилдик семантикалык тактоого алынбагандыктан, анын оозеки айтылган алгачкы варианты жөнүндөгү маалыматтарга маани берилбей жүрөт. Виноградовдун Токтогул Сатылганов жана кыргыз акындары аттуу эмгегине кирген изилдөөчү Коргоол ырчынын өз оозунан жазылып алынган мына бул саптарда Алымкандын унутулган тексттеринен экендиги талашсыз. Жагалмай канат кашыңдан, жайылган кара чачыңдан, эликтей болгон башыңдан, энеден жалгыз баладай Алымкан эркелеп калган жашыңдан. Көзүң саарда чолпон жылдыздай, чачың килемге тарткан кундуздай, сулуулугуң келбетиң Алымкан Сулайман алган нур кыздай. Балким бул ыр айтылып жазылып жүргөндөй Осмонбек болуштун бийлик күчү менен Токтогулду Алымкандын тоюна атайын алып барышында жаралгандыр. Жаралуу көңүлдү жарып чыккан ырын ошол жерден төгү ийгендир да, анан айыкпас арманы болуп, улам ырдаган сайын улам кайра өркүндөп жаңыланып жакшыра бергендир балким. Алымкан ушул Осмоналыдан Тазабек, Тасма деген эки бала көрөт. Кырчын кыз келбети келин кезинде огойтер сымбатына чыгат. Иш билгилиги, нарктуулугу, сөзгө чебердиги, сезимталдыгы артып, барган жерден барк табат. Аны экинин энеси десе эч ким ишенбейт. Кыз курагы менен келин кезин кыз жамалы бириктирип тура берет. Осмоналынын аталык наркы, үй ээси катары баркы көтөрүлөт. Жакшылар менен жанаша жүрөт. Ушарада Жумаш деген адам Алымкандын өңү түсүнө, асыл жарлык касиетине кадалат да калат. Акыры Осмоналыга какындап мамиле түзүп, нике бузуп, Алымканга үйлөнмөк болот. Андайга колу жетпеген соң Осмоналыны үйүнө конокко чакырып, бозого атайы даярдалган уу коргошун кошуп берип, койнундагы сулууну алмак болот. Айтылган кепке караганда, Осмоналы төшөктө экиле күн жатыптыр да, эл журтуна эсил кайран айттырып кете бериптир. Кара санатай Жумаштын жумурга каткан тилеги аткарылбайт. Сатык эйлер ардактаган каралуу Алымкан келинин колдон чыгаргылары келбей, экинчиден өчкөн очоктун оту кайра күйсүн деп салт каадасын кармашып, аны Осмоналынын бир тууган иниси Өмүрбекке нике кыйышат. Тагдыр айтып Өмүрбектен уул төрөйт. Атын Сыдык коюшат. Анан 1910-жылы Алам Төө жайлоосунда мезгил күз чакырып калган маалда күнү жетип суусу түгөнүп Өмүрбектин жүрөгү согуудан калат. 7 жыл жүргөн жесирлик Алымканга туй турмуш санатын берет. Эр сайыштан эр өлтүрүп, кутулбас кунга жыгылган Бокмурун деген таластан жер которуп келген адамга Алымкандын жылдызы жанып тагдырын байлайт. Бул окуя 1917 жылга туш келет. Таалай издеп турмуш жолун бириктирген ал экөө Жусуп деген уулду болушат. Бирок анысы 16 жашка чыккан кезде каза таап, аза кайгысына батышат. Ошентип Бокмурун бу жазмыштын жанына берген тынчтыгына карап, таласына кайрылып барбай, алган жары Алымканга ак булуттай айланып туруп калат. Кийин көз жумат. Өзүнүн керези боюнча сөөгү аксыга коюлат. Алымкан жайын актаңдай ырчы Коргоол билген экен. Тагдырдын салганына баш ийген током бир убакта акшайы жоолук булгабай калган адамына 2-3 курдай барып жүрөккө баткан муңун, көңүлдө күйгөн күйүтүн көзүнөн төгүп, Алымкандын колунан даам сызып кеткени кепке айланып калганы бар. Кыязы алар бирин-бири кадырлашкан боюнча махабат ишин сыйлашып калышкан өңдөнөт. Бул ааламда махабат гана картайбайт. Алымкандын өз колунда чоңойгон небереси Жамшит Тазабеков карыянын адабиятчы Уран Бутабековго айткандарына караганда 1938 жылдын күзүндө болуш керек дейби Айтор Карамолдо, Калык, Осмонкул, Молдо Асан, Атай өңдүү залкарлар, филармониянын дагы башка артисттери аксыга оюн коюп барышат. Ошо кезде Кайран Коргоол ал жактагы туугандарыныкында жүргөн болот. Өлгөндү көрдөн күлдүргөн Коргоол Токтогул менен Алымкан жайын, алардын ашыктык мамилесин тигилерге айтып берет. Айтканда да аларды суусата, бир күнүн бал, бир күнүн шекер кылып айтат. Тигилердин тилден айрылып, көздөрүнүн от жана жалдырай калганын сезген ырчы Токомдун Алымканын көргөзөм, улгайса да улардай таза ойдон, дейт. Берки бешөө жалгыз төө жоготкон казактай карбаластап Алымкандын айылына барып үйүнө түшүшөт. Акшайы жоолук сулуунун жашы ошо кезде 64кө барып калган экен. Ак элечек байбиче болуп, бир айыл атын айтып ардактап турушат экен. 5 салкарды ким билбейт. Осмонкул тилден калат, Калык кайгырып үшкүрүп алат. Төрдөн орун берилген Алымкан аларды билсе да, билбесе да таанышындай тосуп алат. Кырына чейин бозок уюлган кеселер бир бошоп, кайра келген кезде
Кайран атай чыдабай кеттиби же армандуу сүйүүнүн ыргайланган тагдыры аны кыйнабейдиби? Айтор сөздөн озунуп сен кайдасың деп комузду колуна алып кулагын толгоп кыл терип күүлөп калат. Жанындагылар комуздун үнүнөн улам атайдын издегенин сезет. Үй ичи таш болуп көздөн чыгып келаткан мончок жаш болуп турат. Атай болсо эмне болсоң ошол, эми бир келген өмүрдүн бир жибиген көңүлү ушу кишиде калган экен. Айнектей көзү жумулуп, ааламдан өтүп кеткиче Алымкан деп сыздап какшап боздогон экен. Биз аны бир ирет ырдап койбосок болобу? Алымканды Айталага таң шыбырдагандан көрө, анын өзүнө Токтогулун томсоро жоктоп, ыйлап сыктап ала албай, ыргаткан сырдуу көзүнө ырдабасак, ыратасы өлбөйбү дейт да, таң менен шаңшып ойгонгон туйгун куш болуп обдулуп, күкүктөй сыздап жиберет. Атай буга чейин мындай ырдаган эмес. Көзүнөн ысык жаш чыгып, карегине караан түгүл бу дүйнөнүн жарыгы көрүнбөй калып ырдайт. Көкүрөктөн чыккан үрт азап ойго ак жалын чачып, өзүнөн өзүн таппай өрт болуп күйүп ырдайт. Кайран атай буга чейин бул ырды мындай ырдаган жок эле. Мындан кийин да андай ырдай алган жок. Бир ырдады. Бир ырдаганда да Алымкандын өзүнө, айдан түшүп акынга азап берген сулууга, Токтогул болуп топ кыймылын токтотуп, сыздап боздоп, какшап ыйлап ырдады. Бир ыр бир эле жолу ырдалат окшойт. Атай ошол ырдын ошол ырдалар кезин кармап бир ырдады. Бир махабат бир эле жолу ыр болот окшойт. Атай ошол бир жолу ыр болгон махабат арманын ырдады. Кайраты улбас Кайран атай ошентип ырдап турганда кара жаак калык кайгырып Осмонкул сыздап алган дейт. Эгизи элден табылбас атай ошондо комуздун коштоосу менен коңгуроо үнүн жаңыртып, козголбос болгон дүйнөнү ачып, тынч ааламды астын үстүн түшүрүп, жанда жок үн менен Токтогул болуп Алымканды сыздап шаңшып жибергенде, бир кезде кайрылып кайра келбөөчүдөй кейиптенип, 7 катар жер астында калган 6 кабат асман артына армандан бүткөн иш болуп кеткен ыр Алымканды кыз кезине кезиктирип, Токтогул ырдап жаткандай толкундата эргитип, өрткө камыш тийгендей өткөн иштин аты барынан уламбы? Айтор ал таштай катып, кылдай таарыган тагдыр дүйнөсүн кең асман сымал кеңейтет. Кыз курак менен жаш кездин жамалынан али да болсо азын-ола кабар берген айдай жүзү чыгар күндөй албырып, кызыл толкун нур каптап, боздогон атай күкүк күйүтырын күйүп өчүп ырдап бүткөндө ой көлүнө чөмүлүп, чайпалып барып төгүлүп ташып кетчү көк деңиздей мелмелдеп отуруп калат Алымкан. Атай деген атай. Ал эркектик кушу түшүп, кумдай куюлган кумар карматкан аял затына атылган октой түз тиктеп, жээ болуп сайыла карап, тапчылдырбай жарга камап, жүрөгүнүн жанын сууруп жиберчү көз оту күчтүү жан болгон. Алымканды көргөндө асылым током, Кайран ай арманда жүрүп күйүттөн күйүп өлгөн турбайбы? Жашы жеткен кезиндеги жамалы мына, дагы эле болсо жаштыктай жанган от экен, кыз кезинде жарыктык кандай болду экен? Кагылайын кара жер, карап жүрүп, күн сайын тиктеп жүрүп, анан сага кантип гана тил бүтпөй калды экен? Буга чейин булбулум током сүйгөнүн кай жериңе каректей катып жүрдү экен деп, арзуунун азабынын какшап ырдап календер болгон акынга ичинен ыйлап, ичинен сыздап туруптур да. Жанак интип комузун алып, көзүнөн жылдыз жандыра, көзүнөн жашын тамдыра Алымканды ырдаптыр. Ал Алымкандага чейин да, андан кийин да, канткен менен болобу, эч качан жана бир да жолу ошондогудай ырдай албаптыр. Анткени махабаттан жаралган ыр бир гана адамга, бир гана жерде, бир гана жолу, бир гана махабаттын өзүнө ырдалмак. Улуулук менен сулуулуктан, тазалык менен түбөлүктүүлүктөн жаралган ыр ушундай болмок. Атай ошентиптир. Ошенткенде да чыдай албай, бардаш кылып караган бойдон тура албай, өзүн көрүп, өзүнөн өзүн жоготуп, көзүн көрүп, көзүнөн көзүн күйгүзүп карап тура албай, бүт толку бою менен, бүт сезим туйгусу менен өзүнө өзү ээ болбой, өзүнө өзү көрүнбөй, Токтогул болуп, ошол күндөн бул күнгө чейин төгүлүп ыйлап келе жаткан ыр болуп ырдаптыр. Арбак ыраазы болсун, сүйүү өлбөсүн, адам баласы сүйүүдөн жамандык көрбөсүн, ыр түгөнбөсүн деп ырдаптыр. Алымкан анда күздөгү алмадай албыра кызарып, ак жүзүнө сүт чая балкып,
жер караган калыбында батар күндөй магдырап отуруп берген экен. Берегем дүйнө. Ыры бардын сыры бар болот экен. Сырга тышкан токтогул сырттан эле өлбөптүр. Караанын калктан жашырып, жүрөккө жетип бойдалган, сезимди бийлеп, акыл эс менен ойдалган ыр болуп, сөөк сырдашкан күү болуп келген экен. Өлбөй атай, өлбөйт, өчпөйт махабат. Ошондо Алымкан коргоол алып келген меймандардын сырын билип, оюна оң түшүнүп, аларды 2-3 күн коноктойт. Каадасын жасап, ырчыларга бакты алай калап, куду токтогулду узаткандай ызаат менен ыраазы кылат. 1942 Сыдыгын согушка узатканы таш көмүргө келип, аксыдан чыккан Алымкан сулуу актыкка моюн сунат. Жаманчылык кезгендирди кесип, айылга сөөгү жетпей калат. Таш көмүр шаарынын күн чыгышындагы көрүстөнгө коюлат. Алымкандын артында атын өчүрбөй турган балдары калды. Азыр неберелери, чеберлери негизинен Айтылуу аксы аймагында, башка жерлерде да жашап жатышат. Алардын арасында Алымканга окшошурагы, кишини эске салганы, жылдызы жакыны да бар. Токтогулдун сүйүүсүнө арзып, акындын атактуу ырына айланып, калкында кадыры калып, түбөлүк өлбөстүк жолуна түшүп, түбөлүк кайра жаралбас жападан жалгыз Алымкан сулуу атыккан адамдын тагдыр турмушу ушундай болгон экен. Ал түбөлүк жаш бойдон, түбөлүк сулуу бойдон, түбөлүк таза бойдон биз менен, тирүүлүк менен жанаша жашай берет. А биз болсо аны ажары менен акылы айкашкан, кыргыздын жылдызы өчпөгөн сулуу кыздарынын бири катары сыйлап, анын арбагына ар дайым тазим кыла беребиз. Атка бир гана салган билдесиңи, ачылган кызыл гүлдөйсүң. Bir gün doğru bir gün sonra Alımkan azabın tartsa bilbeysin. Betegellüm aydanıma, belele jakşı jaydarıma, kölükölüm aydanıma, Alımkan gönlü bir jakşı. Kaşkardından atosu gayrılış
Sen gana bolu alım kalın